ушу сөздү айтып атат. Арба колдосун, ата бабаларыбыздын өтүп кеткен урматын Аллахым өзүң биздин дуабызды кабыл кыла көр. Дуа кыл мындай десе, Толстой кылып сүйлөйт. Боло берсин жакшылыктар, жамандыктар кала берсин. Боло берсин деген арасында бир Алла деген сөз жок. Арасында бир Аллахым күнөөбүздү кечир деген сөз жок. Арасында бир ыйманды ортого салып, Аллахка болгон жалынып жалбарган сөз жок. Баягы Советтер Союзунан калган тос сүйлөгөндөй эле сүйлөшөт. Бир Алла Тааламдын ысымы аталбайт сөзүндө. Бир Алла Тааламдын сыпаты аталбайт. Кылсын тос сүйлөгөндөй эле. Аллахым сен мени көрүп турасың, бизди угуп турасың. Сен ырайымдуусуң, мээримдүүсүң, рызкы берүүчүсүң, сен кудуреттүүсүң баардык нерсе, сен күчүң жетпеген эч нерсе жок деп ушу жөнөкөй эле суранганды билишпейт туугандар. Анан жанан билип алган туура эмес адамдардын таркаткандарын. Арбак колдосун, аш бергенге баш бер, узун өмүр жаш бер, анан жаттап алган эле ыхлассыз бир сөздөр. Анан сиз билиңиз, мен билейин, билгенибизди чакырбасак, айтпасак, билбейт ошентип туугандарыңыз өтүп кетет. Анан жанандай сөздөрдү угуп алат. Дуаң кабыл болсо баланча мазарга бар, баланча ыйык жерге бар, баланча булакка бар, баланча кожого бар, баланча олияга бар. Ошондой ыйык жер бар деп Түркистанга барып атат. Атай жанантип туризмде кылып группа жалдап, принтер менен акча алып, ошонун үстүнө бир гид бар экен. Ошол жерде жолуң ачылып келет экен деп адамдардын башын айландырып алып барып келип атат. Сен түз эле. Эмнеге түз дегенде адамдарга ошондой ой берет. Мындай бир түз эле кайрылып жүргенде караганда мен күнөөкөрмүн, үнүм Аллах Тааламга жетпей калбасын. Бир жолдорду издеп баштап. Кандай дуа кылсам дуам бат кабыл алат, кандай зикирди кылсам менин дуам кабыл болот деп карапайым адамдар да көп изденишет туугандар. Ушинтип издейт да. Бир дуа бар, атай бир өзгөчө. Же бир зикир бар өзгөчө. Ошону эле айтып койсом жакшылыкка жетип жамандыктан оолак болуп калам. Алар балким билбейт ушундай Аллахка жакындоонун, жамандыктан арылуунун, жакшылыкка жетүүнүн тез жолундагы түрлөрү бар. Ушундай нерселерди айтсаңыздар, батыраак дуаңыздар кабыл болот. Аллахка үнүңүз тез жетет деп түшүндүрүш керек. Алар ушуну издешип атат. Анан алар ойлойт, ошо пайгамбардын атын атап салсак, Кадыр баркын атап салсак, же бир мазарларды кыдырып жүрсөк эле ишибиз тез жылып кетет го деп, Аллах сактасын, ушундай туура эмес түшүнүктөргө түшүп кетип атат.